Андай кийинки видеолорду көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Вроде жашоодо мындай нормально сүйлөйм да, голосум вроде нормально. Ушул жана видео тартканда эле голосум вообще башкача болуп кетет. Тамактарым кырылдап, үнүм чыкпай калат. Особенно ушул жана айменен кийин ушундай сүйлөйм, мындай жашоодо да сүйлөйүн дейм, вроде бы сүйлөйүн деп отурсам үнүм башкача болуп кетет. Атайын кылбайм. Актриса 1981-жылы 22 ноябрда Тэгу шаарында туулган, Түштүк Кореянын. Бирок туулганда аябай алсыз жана аябай Актриса 1981-жылы 22 ноябрда Түштүк Кореянын Тэгу шаарында туулган. Бирок туулгандан кийин анын жашап кетишине врачтар кепилдик берген эмес жана ата-энеси дагы үмүт үзүп койгон болчу. Бирок ага карабастан bir жылдан кийин 1982 жылы ага күбөлүк алышат. Салам барыңызга. Азыр сиздер менен кухняны тазалаймын. Биргеликте анда эмесе тазалайбыз, баскала кеттик. Биринчи чачымды жыйналышым керек экен. Бул жакта азыр эми туруп эле азыр өзүмө бир бөлмөдөгү температурада, комнатный температурада стаканга суу куюп алып, анан кийин лимон салып ичип атам. Бул нерсени мен ар дайым кайталап мына ушул менен видео аяктады, аягына жетти. Бүгүн мен сиздерге KG Smart тууралуу айтып бергим келди. Жок, нет, не так. Сейчас. Салам достор, бардыгыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге Дони Муратбеков өзүнүн YouTube каналынан канча каражат табат, мына ошол туурасында видео чыгарып жатамын. Мен менен бирге болуңуздар. Аягына чейин көргөндү унутпаңыздар, башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыздар. Нет, не так, еще раз. Салам барыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге Дони Муратбеков өзүнүн YouTube каналынан канча каражат табат деген темада видео чыгарып жатамын. Андыктан мен менен бирге болуңуздар. Видеону аягына чейин көрүп, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Анда эмесе кеттик. Мен айттым, Айназик, дагы бир жолу менин каналыма кош келиңиздер. Дони Муратбековду нет. Салам барыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге жаңы жылга эмне белек кылса болот, ошолор жөнүндө видео даярдап. Нет. Салам барыңыздарга. Бардыгыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жыл сиздерге жалаң гана жакшылыкты алып келсин, үй бүлөңүздөргө тынчтык, амандык алып келсин. Ал эми сиздердин ден соолугуңуздар чың болсун. Нет. Буга дагы даярданышыңыздар керек. Экинчиден, үн маселеси абдан чоң мааниге ээ. Мага көбүнчө мындай болгон эмелер, наушниктер эме болот. Үндү жакшыраак чыгарыш үчүн наушник кийип, анан кийин гана тартсаңыздар болот. Же болбосо аргайсы жагымыз мындай болгон наушниктер да болот. Болгону мындан кыйналганыңыз